ортодо 245 эң жогорку балл турбайбы, ошодон айтышкан. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө Талас обласы боюнча 2,5 миңден ашык бүтүрүүчү катышкан. Анын ичинен 63-ü 200дөн жогору упай алып, жалпы көрсөткүч өткөн жылдагыга караганда жогорулады. Бул жыйынтыкка жетүүгө окуучулардын аракети, мугалимдердин эмгеги, ата-энелердин колдоосу себеп болду. Ошондой эле Альянс Алтын менен Билимленд бирикмесинин окутуулары дагы түрткү болгону тегерек столдо айтылды. Анткени өткөн жылы демилгечилер Таластагы окуучуларды тестке туура даярдоонун сырларын мугалимдерге үйрөтүшкөн. Алар барып окуучуларды даярдашкан. Орточо упай жогорулады. Манас районунда дагы, Талас районунда да, Айтматов районунда да анан 200дөн ашык балл алган окуучулардын саны да көбөйүптүр. Кичине болсо да биздин салымыбыз бар деп эсептейм. Көп үй бүлөлөрдүн мүмкүнчүлүгү жок, мисалы, окууга тапшырып, акысыз окуганга. Анан ушинтип мугалимдерди окутуп, ушинтип аракетибизди кыла берсек, мүмкүн ошо колунда жок үй бүлөлөрдүн балдары ОРТнын жыйынтыгы менен кайсы бир окуу жайга барып, бекер акысыз окуп, билим алып, бир кесиптин ээси болсо, бул Кыргызстанга кошулган салым. Адистер ЖРТга даярдоону быйыл да ишке ашырууга камынышууда. Былтыр 48 мектептин гана мугалимдери окуудан өтсө, быйыл облустагы 100дөн ашык билим уянын баарын камтый турган болушту. Демилгени жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрү колдоп, натыйжалуу болуусу үчүн бир катар сунуштарды беришти. Окутуу борборун туура тандоону, тренерлерди туура тандоону сунуштадык. ОРТны өткөрүп аткан, ЖРТны өткөрүп аткан организациянын өзүндөгү тренерлерди алып келүүнү сунуштадык Таласка. Алтын альянс албетте буга чейин деле билим берүү тармагына бир топ басымдарды жазат, бир топ көңүл бөлүп келет. Алтын альянстын акчасын туура багытка багыттоонун бир бөлүгү деп эсептейм. Аталган долбоор бүтүрүүчүлөрдүн тестирлөөдөн жакшы упай топтошуна бирдей шарт түзүп берүүгө багытталган. Бишкектен мыкты адистер жана ЖРТдан жакшы упай алган, алтын сертификатка ээ болгон студенттер да келип, жергиликтүү мугалимдерге үйрөтүшөт. Тегерек столдун катышуучулары быйыл тестке даярдоону эрте баштоо зарылдыгын белгилешти. Ошондой эле сынамык тесттерди көбүрөөк кылып, 10-класстарды да кошууну сунушташты. Мисалы, ошол жанагы сынамык тест деп коет экен, пробный тест, ошол сынамык тестти көбөйтүүнү сунуштап атышат. Биз дагы баардык ошол райондук, шаардык билим берүү тармагынын өкүлдөрүнөн түшкөн сунуштардын баарын жазып алдык. Альянс Алтын компаниясы өзү ушу билим берүүгө көп эле колдоолорду кылып келет, билесиздер. Мисалы, Талас облусундагы бир 60-70 мектепке керектүү техникалык жабдыктарды алып берип келатабыз. Андан тышкары ушундай долбоорлорду, окутууларды уюштуруп келатабыз. Студенттердин окуу акысын төлөп окутуп келебиз. Аталган долбоордун демилгечиси Билимленд коомдук бирикмеси, ал эми демөөрчүсү Альянс Алтын компаниясы. Белгилей келсек, быйыл жергиликтүү бийликтин демилгеси менен ЖРТдан 200дөн жогору упай алган Таластагы бүтүрүүчүлөрдүн ар бирине 50 миң сомдон берилди. Бул каражат да Альянс Алтын фондунан чегерилди. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.